саламатсыңарбы студенттер? Бүгүн биз кыргыз тили жана адабияты сагына токтолуп өтөбүз. Кыргыз тили жана адабияты сагына грамматикалык тема, лексикалык темада деп бөлүп өтөбүз. Лексикалык темада бүгүн биз мезгил түшүнүктөрүнө токтолмокчубуз. Кыргыз тилиндеги убакыттын жылдыздарга карап аныкталышы, асмандагы жылдыздардын адамдардын турмушуна тийгизген таасири аркылуу жылдын маалын, мезгилин, түндүн кайсы убак экенин жана жазгы күзгү жумуштардын убагы келдиği ошолорду да айтып беришкен. Мисалы, үркөр төөгө келгени кыш ортосу болгону деп билишкен. Өзгөчө жети каракчы, большая медведица, сүмбүлө, сириус, үркөн, плеяда, чолпон, венера жылдыздары болгон. Биз жаңагындай дагы жылдыздар аты өтмөкчүбүз. Бирок биз жогорудагы аталган жылдыздарга кеңирээк токтолуп өтөбүз. Жети каракчы. Бул жылдыздын тобу саат сыяктуу эле түндүн кезегин, учурун, жылдын мезгилин билдирген. Себеби бул жылдыз жылдын ар мезгилинде жана түндүн ар убагында жыл өз багытын өзгөртүп турган. Ошондуктан жети каракчыны тааный билген жети күндө адашпас деген сөздөн калышы бекеринен эмес. Талаада жашоочулар жети каракчынын кыймылын, убакыттын кичине өлчөмү, башкача айтканда сааттын кыймылы катары көрүшкөн. Түнкү кароолдо турганда күндөсү ушул жылдыздын кыймылына жараша алмашып турушкан. Мисалы, кийинчерээк көк жетилер чыгып, чөп бышкан кезде медресе жабылып, жети каракчы чыкканга чейин карабай үйүнө келе калчу. Үркөр бул жылдыздын кыймылына, жолуна карап кыргыз эли жыл мезгилдерин жана түндүн кайсы учу экенин айырмалап билишкен. Үркөр эң алгач чыгыш тарапта эртең менен эрте июль айында көрүнөт. Элде үркөрдүн көрүнүшү менен жайдын аякташы айтышкан. Мисалы, үркөр түшү таң сууда. Үркөр асмандын так ортосуна келген учурда кыштын так ортосу болот да, түндүн узарган учуру болот. Ал эми үркөр батыш тарапка келгенде жай башталат. Илгерки убакытты белгилегенде көбүнчө үркөргө карап айтышкан. Үркөр көтөрүлө берсе күн кыскара берген. Ай турса үркөргө каршы карап кыш түшөөрүн билишкен. Ошондой эле үркөр жылдызы башка жылдыздарга караганда көбүрөөк кызыгууларды туудурган. Жана бул жылдыз жөнүндө да ар түрдүү уламыштар айтылган. Кийинки жылдызыбыз бул чолпон жылдызы. Таң алында чыгыштан чыгуучу эң жарык жылдыз. Бул учурда малды жайып кайдап чыгышып, сапарга чыгуучулар жолго чыгышкан. Чолпон жылдызы турган учурда жерге жарык кире калган болот. Мисалы, чолпон жылдызы чыгып калган кезде аны жетелей, бирин учкачтырып экинчисине көргөн бойдон жүрүп кетти. Кийинки жылдызыбыз бул ай. Ай бул биринчиден айдын өзүн жылдызды белгилесе, экинчиден баардык эле түрк тилинде убакытты 30 күндү айды билгизет. Кыргыздар жаңы жаңырган айдын өзүнө сыйынып, анын чаңкалап жатып чыгышы же туруп чыгышы менен аба ырайын бир айга айта билишкен. Жаңырган айга өз тилектери менен айга жакшылыкты алып келүүсүн тилек кылып айтышкан. Кыргыз элинин ар кайсы тарабында жаңырган айга ар кандай кайрышкан. Мисалы, жаңырган ай жарыкка, эски ай эсикке дешкен. Айдын жаңырышы менен жолго чыгууга ыңгайлуу убактарды да айта билишкен. Жылкы бакканга кишиге жылдызы ай түн ысык. Андан кийинки жылдызыбыз бул күн. Бул эң жарык жашоодо жарыкты жана жылуулукту тараткан планета. Мындан тышкары күн түндүн маалын тийгизүүчү бирден бир нерсе. Мисалы, күн так төөдө түш. Күндүн жылышы же жайгашышы менен кыргыз эли убакытты да билишкен. Таптак тактап айтсак, күн жаңы көтөрүлүп, күн шашке болду. Түш чак түш ооду, бешим, кеч бешим, күн батар мезгил, күн отурган мезгил. Мисалы, күндүн жылуулугу менен жарыгы болсо, жердеги тирикчилик болушу да мүмкүн эмес. Мисалы, мына күн узарып жылуулук берди десек. Жыйынтыктап айтканда, биз жогорудагы жылдыздардан тышкары билген жылдыздарга кайрылсак, мисалы, үркөр жылдызы, толтойдун огу, үч аркан, жетиген, кичи жетиген,
алтын касык, кошоктолуу кош музоо, сар жылдыз, чолпон, балбылдак жылдыз, чычкылуу жылдыз, саманжо, ай, күн көргөн саба жылдыздарына токтолсок болот. Андан тышкары биз күн, сутка өлчөмүн атоочу сөздөргө кайрылсак. Күн бул жашоодо жарыктуу жана жылуулукту тараткан планета. Эртеден кечке чейинки сутканын бир бөлүгү, 24 саатты ичине алган мезгил. Күн күндүн маалын билгизүүчү